Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Каракол өнүгүү чекит аттуу долбоору иштелип чыккан. Анын алкагында таштандыны кайра иштетүүчү заводду курууга тендер жарыяланып, аны Беларусь Республикасынын Сифания Экотехника аттуу жеке өндүрүштүк соода унитардык ишканасы утуп алып, 2022 жылдын 4 октябрь күнү Каракол шаарына атайын делегация келишимге кол коюу үчүн келишти. Биз абдан сүйүнүп жатабыз, себеби бул эң биринчи завод болуп атат Кыргызстанда. Анан ийгиликтүү ишке ашат деген оюбуз бар. Эң негизги Кыргызстанда мусор болгон бул пластиковый бутылкалар, пакеттер, кагаз, айнек бүт баары переработка болот бул жерде. Ошолордун баары переработка болуп, андан втор сырье получать этебиз. Аны уже кааласак гранула түрүндө сатабыз, кааласак аны бир материалга айландырабыз. Аны уже иштин жүзүндө көрөбүз. Негизинен таштандыны кайра иштетүүчү заводду курууга мамлекеттик бюджеттен каралган жалпы каражат 135 миллион сомду түзөт. Ал эми тендер менен 111 миллион сомго завод курулмакчы. Калган 24 миллион сомуна завод тура турчу ангар жана башка иштер кылынат. Беларустук Сифания компаниясы эң арзан баада берип, жана жалгыз катышуучу болуп анан утушту. Негизи мусора перерабатывающий заводдордун өзүн эмне себептен билбейм, ушул Кытай мамлекетинде, Европа мамлекеттеринде кем дегенде эле ушул бир 35, 40, 50, 60 миллион доллар менен башташат экен да, ушундай баада болот депчи. Бирок биз ага макул эмеспиз, себеби эң основной бизге эмне мусорду переработка кылыш керек, андан биз мусорду жок кылып, андан втор сырье получать этишибиз керек. Ал агрегаттын баары турат. То есть все, что нам необходимо, у нас есть, биз ошо менен иш алып барабыз буюрса. Каракол шаарында суткасына 50 тонна таштанды чыгат. Ошонун канча пайызы кайра иштетүүгө түшөт жана андан канча кайра иштетилүүчү заттарды алууга мүмкүн экендигин иш жүзүндө гана билүүгө болот дейт. Бул объем мусора 50 тонна суткасына чыгат деген это уже прибыль деген сөз да. Анткени бул объем мусора уже мындай чоң объем, бул мындай айтканда мусор да. Биз сырьён сатып албай элебиз. Мусор, эл ырыткан мусор, биз ошону айлантып эле акчага айландырып атабыз. Мисалга айтып кетсем, мисал үчүн жана пластиковый бөтөлкөлөр жердин баарында жатпайбы? Мисал үчүн эң основной мусор ошолор туурабы? Пакет анан. Бүт пакеттер, пластиктер эң основной мусор. Экөөнүн тең тоннасы гранулага айландыргандан кийин 1 тонна грануласы 1200-1500 доллар болот. Ал эми сорттолгондон кийинки сорттоого мүмкүн эмес болгон таштандылар 40-50% түзөт. Аны болсо жаңы система менен дренаждык түтүктөр куюлуп, шагыл таш төшөлгөн жаңы полигон ачылат. Ошол жакка таштандыны 5 жылча топтоп, кийин андан метан алып, 3000ден 8000ге чейинки үй чарбасын электр энергиясы менен камсыз кылгандай кылабыз, деди шаар мэри. Локация мусора сортировочный линия полигондо болот, мусора перерабатывающий линия шаардын ичинде болот. Бизге завод кура турчу Сифания Экотехника ишканасы жөнүндө айта турган болсок, ал 1995 жылы түзүлүп, катуу тиричилик өнөр жай жана айыл чарба калдыктарын кайра иштетүү үчүн дүйнөлүк технологияларга жооп бере турган жабдууларды даярдап келет. Алар тарабынан чыгарылган таштандыларды сорттоочу жана кайра иштетүүчү жабдуулар Россиянын, Белоруссиянын, Украинанын, Казакстандын, Литванын жана Латвиянын көптөгөн шаарларында ийгиликтүү иштеп жатат. Ал эми бизге курула турчу завод 2 циклдан турат. Таштандыны ириктөө станциясы жана техникалык багыттагы кайра иштетүүчү 6 линия. Заводду алып келип толук кандуу пусканаладочный работа 90 күнүн ичинде завершение болот буюрса. Ноябрь айынын башы менен булар уже алып келе башташат. Алып келип четинен кое баштайт. Ошо менен биргеликте декабрь айында персоналдуу обученияны баштайт. Жаңы жылга чейин Кудай буюрса биз толук кандуу ишке беребиз. Мэр правильно сказал, Марат Жумаевич, что первый в Кыргызстане. Давайте сделаем его не только первым, а лучшим вместе, совместными усилиями. Я рад. И все-таки, если привезут, построят, это столько рабочих мест будет, во-первых. Во-вторых, экология города намного улучшится. Я думаю, что в будущем все должны как-то соблюдать правила экологии. Чолпон Мурзалиева, ТРК «Волна Иссык-Куля».